Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына июль айындагы аягы келди. Буйруса аткорумга бука киргизүү сезону келип баштады. Буйруса эрте аракет кылыңыздар. Бүгүн биз сиздерге чүй боорунан сатылып аткан 18 баш моундай букаларды көрсөтүп беребиз. Бул букаларды өзүңүздөр да көрүп түшүндүңүздөр. Чоң букалар аткорумга киргизе турган моменти да азырчы эң күчтүү убагы. Мына аткорумга бука издегендерге мына өтө жага турган букалар. Булар учурда Ленскийде турат. Объездной менен Алматинканы билесиздер. Тагыраак айтканда Кордай тарапты билесиздер. Ошодон Кордай тарапка жакын жерде белгилүү бир фермада турат байкелер. Жалпы баш 18 баш, түшүндүрүп кое берейин. 8 баш ангус, мына экөөбү. Анте тиякты иштеринде ангустар турат. Анан аулекол, анан герафорттар. Эми мына аулеколдорду караңыздар. Эми жол жүрүп келген бир аз кыйналат. Ну эми турган сайын ачылып баштайт. Мындай карасаңыздар, көпчүлүгү 2-3 жаштын төгөрөгүндө да. Азыр мисалы үчүн ушуларды алып киргизсеңиздер, буйруса булар жанакы жегенин этке айландыра турган жаш курагында буйруса. Мына аулеколдор ушул жерден кирип көрсөтөйүн. Мисалы мындай бука ангустар 18 баштын бирөөсү гана 1 жашар. Ушул беле эң кичинекей? Ары жагында, ортосунда. Так. Ушул да турабы? 1 жашар букаңыз. Эми могу 8 баш ангусту алам дегендер болсо, муну өзүнчө сүйлөшсөңүздөр дагы болсо керек. Эми мындай сиздерге көрсөтүп берейин. 1 жашар, бир гана ушул ангус экен. Калганы мындай 1,5 жаштан баштап 3 жашка чейинки букалар экен. Эми муну ангустарды жакшылап карап коюңуздар. Балким герафордторду өзүнчө, аулеколдорду өзүнчө азыр санын чыгарып беребиз. Ангустар 8 баш, бирөөсү кызыл ангус, калганы мына кара. Чисти кара өңдүүсү 7 баш. Мына ангустардын деңгээли кандай экенин сиздер дагы көрүп турасыздар. Мына ушулар 1,5 жаштык ангустар. Уруктукка эң күчтүү убагы. Артынан чаңып кетти. Анан аулекол канча баш эле? Аулеколуңуз 4 баш. Аулеколдоруңуз бирок өтө чоң экен, Мына герафорд ары жагында аулеколду көрүп коюңуздар. Мына бирөөсү мынабу өтө чоң. Оппа, бирөөсү мынабу аулекол. Ушундай букалардан 4 баш бар. Кана үстүнө чыгып көрсөтөйүн сиздерге. Мына букалар. Аулеколдон 4 баш. Так. Онда герафордтон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 баш экен, 7. Кыскасы 18 баш ушул жерде байкелер. Бааларын айтчу болсок, бааларыны 195 000 сомдон дүңүнөн коюп атат. Жактыргандар болсо сүйлөшөсүздөр байкелер, Мына. Баа жаштары болсо мына 1,5 жаштан 3 жашка чейинки букалар. Азыр эми сыртына чыгып алып көрсөтүп берейин сиздерге. 195 000 сомдон ушуларды баасын дүңүнөн коюп берди. Эми бөлүп сатылмайга өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Жалаң мына 3 жашар чоңдорун аласыздарбы? 7 баш дедиңизби ушундай чаңдар, 7 баш. Тетиги мынабу бул мына аулекол мына жашыл тоголок басылып турат го. Мына башы чоң. Мына анжанда мына турат, мына көрүп атасыздарбы? Мына бул букалар, бул кыскасы ушундай. Ушундай букадан 18 баш көрүп турасыздар. 195 000 сомдон. Бардыгы эле чоң, бирөө эле 1 жашар. Мына бирок бул уруктукка жарайт экен да, жанагы ангус буканы азыр алып коёюн дегендерге көрүңүздөр. Эми бул жол жүрүп келип эң кичинекей болсо ушу чоң букалардын ичинде бул жүдөгөн. Арыгыраак көрүнөт. Бирок ушулар томпоюп болгондо өзүңүздөр кандай экенин билесиздер. Мына эми кирип жакшылап дагы бир айландырып көрсөтөйүн. Сиздер бука издеген болсоңуздар, мына ушул Ленский Кордай тарапка келе бересиздер. Бишкектен алыс жактагыларга эми примерно Бишкек деп койсоңуздар болот, дареге. Так, жеткирүү, доставка, транспортировка ушактарыны уюштуруп жардамдашат. Ал жагдан эч кыжалат болбосоңуздар болот. Эми так сурап коеюн, бөлүп сатып бересизби? Бөлүп та сатып беребиз. Бөлүп та, любой жолу бар, Ол бөлүп та сатылып берет экен. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Калганы сиздер ээси менен өзүңүздөр келишесиздер. Айтор биз букалардын жашы канча, породасы кандай, баасы канча, дареги каякта тактана түшүндүрүп бердик. Калган кошумча суроолоруңуздар болсо, эсине чалып сүйлөшө бересиздер. Мына аткорумга букалар. Так, бир нерсе кызыктырат, баягы кандай десем, булар жол жүрүп келгенде баягы
кичине кыйналат да. Кыйналды, салмак таштады. Баягы ушул турушунда ушунчалык жол жүрүп келип ушундай состоянияда болсо, булар тетиякта өтө эле эттүү болгон окшойт, Айтайын дегеним, азыр кичине жүдөө көрүнөт да, жанагы алыс көп жол жүрүп койгондо кыйналат, бирок тез оңолот. Анткени фундаменти бар. Сырткы эти кичине качкандай көрүнгөнү менен ички майлары бүт турат. Аткорунда байланып турбаган ходяктар дейт. Бош жүргөн букалар болгон экен да. Бирок эми жайдын күнү бүт баары эле эттүү болот дейм. Кыскасы айтайын деген, аткорумга киргизгени эң жакшы букалар экен да. Ким алса дагы бай уткузбай турган. Алсаңыздар, мисалы жеген сайын өспөйт эмес, мындай этке толуп, любой убакта азыр эт кымбат. Любой убакта мындай пайдасын көрүп сатсаңыздар болот экен. Ден соолуктары кандай экени көрүнүп турат. Ооздарынан шилекей аккан жери жок буйруса. Жеринен келип көрөсүздөр дагы сүйлөшө бересиздер байгелер,